Kumtör алтын кенine koş келиңиздер. Kumtör батыш инвесторлары иштеткен Борбор Азиядагы эң ири алтын кен ишканасы болуп саналат. Кен жериндеги объектилердин орточо жайгашуусу 3600 метрден 4200 метрге чейинки бийиктикти түзөт. Алтын өндүрүшү 1997 жылдын май айында башталган. Кен жериндеги негизги инфраструктуралык объектилер тууралуу кыскача маалымат. Кен ишканасынын лагердик базасы. Ал 39 турак жай блоктордон турат. Эң көп жайгаштыруу 1650 адамды түзөт. Бул жерде администрация, кеңселер, медициналык борбор, ашкана жана эс алуу бөлмөлөрү жайгашкан. Турак жай лагеринин түштүк чыгышында 6 чакырымдай аралыкта борбордук карьер жайгашкан. Анда күн сайын 174 заманбап оор техникалары тынымсыз иштейт. Карьерге жакын турак жай лагеринен 5 чакырымдай узактыкта алтын ылгалоочу фабрика жайгашкан. Өндүрүштүк кубаттуулугу күнүнө 17ден 18,5 миң тонна кенди түзөт. Кенди иштеткенден кийин андан курамы 80% баалуу металлды камтыган алтындын доре куймалары даярдалат. Оор техникаларды тейлөө жайлары турак жай лагеринен 7,5 чакырым узактыкта жайгашкан. Алардын биринде Caterpillar фирмасынын 130 тонналык 14 самосвалын бир эле учурда оңдоп түзөөгө болот. Ал эми турак жай лагеринен 1,5 чакырымдай алыс турган жүк жана жүргүнчүлөрдү ташуучу унаа жайында 228 техника тейленет. Турак жай лагеринин түндүк батыш тарабынан 800 метрде аралыкта калдыктарды сактоочу жайы бар. Дамбанын бардык айланасында ар төркүн 150 көзөмөл өлчөгүч жабдыктары орнотулган. Тазалоочу курулуштар турак жай лагеринин 2,5 чакырымдай түндүк тарабында жайгашкан. Орточо эсеп менен жылына 4дөн 5 миллион куб метрге чейин өндүрүш агынтылары тазаланат. Ал эми Петров көлү турак жай лагеринин түндүк чыгышына карай 4,5 чакырым узактыкта жайгашкан. Анын аянты 1,2 чарчы километр. Көлдүн суусу технологиялык максаттар үчүн жана көп баскычтуу тазалануудан кийин ичүүчү суу катары дагы колдонулат. Медициналык сунуштар. Кумтөр кен жер аймагында спирт ичимдиктерин жана баңгизат каражаттарын алып кирүү же колдонууга катуу тыюу салынган. Бийик тоолуу шартта суюктуктарды көбүрөөк колдонуу зарыл. Жаныңызда дайыма бир шише суу болуусу керек. Кен аймагында жүгүрүп жүрүүгө болбойт. Шашылбай жай басыңыз. Өзүңүздү бир аз эле жаман сезсеңиз, дароо эле коштоп жүргөн адамга айтыңыз. Kumtör компаниясында техника коопсуздугу боюнча Work Safe, Home Safe, жумушта да үйдө да коопсуздук программасы ишке киргизилген. Ошондуктан Kumtörдөгү эң башкы жобо техника коопсуздугу боюнча нускамаларды жана жалпы эрежелерди кыйшайысыз аткаруу. Бардык эскертүүчү белгилерге, көрсөткүчтөргө көңүл буруп, аларга ылайык аракет кылуу каралган. Ал эми базалык лагерь аймагында өздүк коргонуучу кийимдери жок жүрүүгө катуу тыюу салынган. Бардык кызматкерлер жана зыяратчылар кен аймагында жалпы өндүрүштүк объектилерде каска, көз айнек, жарыкты чагылдыруучу жилет жана атайын бут кийим кийип жүрүшү керек. Башыңызга өлчөп каска кийиңиз. Ал башыңызга бекем болушу керек. Сизге берилген коргоочу көз айнектерди тагынууну унутпаңыз. Сөзсүз түрдө жарыкты чагылдыруучу жилетти кийүү керек. Бут кийимдин боосун эч кемтиги жок, толугу менен катуу байлоо керек. Объектилерде жүргөндө угуу органдарын сактоо үчүн кулак каптарды тагынуу зарыл. Техника коопсуздук эрежелери боюнча ар бир зыяратчы кен жер аймагында жана объектилерде компаниянын кызматкеринин коштоосунда гана жүрүүгө тийиш. Кен жер аймагында жана объектилер арасында автоунаалар менен гана жүрүүгө болот. Ал эми жөө жүрүүгө тыюу салынган. Автоунаага отурдуңбу, дароо коопсуздук курун байланыңыз. Kumtör кен жеринде жалпы кабыл алынган жол коопсуздук эрежелеринен тышкары ички эрежелер дагы каралган. Унаадан айдоочунун уруксааты же коштоочусу жок, эч качан сыртка чыгууга болбойт. Жол эрежелерин сактап, каршы жолго чыгуу же жакын келаткан автоунаанын алдынан чуркап өтүүгө болбойт. Эскерте кетчү нерсе, кен жердин кээ бир тилкелеринде сол тараптуудагы кыймылдар бар. Эч качан өз тоңуңуздан айрылбаңыз. Сизге берилген бардык жеке коргонуу каражаттарын кийип жүрүңүз. Керектүү жерлерде таянгычтарды колдонуңуз. Көбүрөөк суу ичиңиз. Шашылбай жай кыймылдаңыз. Эгерде өзүңүздү жаман сезсеңиз, дароо коштогон адамга билдириңиз.
техникалык же башка бир бузуктукту байкасаңыз, бул тууралуу дароо Кумтөрдүн кызматкерине билдириңиз. Эч качан тосмо же тосулган тасмалардан аттоого болбойт. Тамекини атайын бөлүнгөн гана жерлерде чегүүгө болот. Бардык белгилер, көрсөтмөлөр жана жазууларды так аткаруу керек. Кен жер аймагында жапайы жаныбарларды тамактандырууга катуу тыюу салынган. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин Кумтөр кен жеринде бардык коопсуздук эрежелерин сактап жүргөнүңөр ыңгайсыздык жаратпастан, кызыктуу жана пайдалуу болууда деген ойдобуз.